Кыргызстан туруктуу өнүгүү жаатындагы эл аралык күн тартипти ишке ашырууну жактайт, деди Акылбек Жапаров. Бишкекте социалдык турак жай боюнча ведомстволор аралык топтун кеңешмеси өттү. Алмазбек Атамбаев 2 кылмыш иши боюнча акталды. Эрлан Абдулдаев Тажикстандын президентине ишеним грамоталарын тапшырды. Соцфонд 5 айда 30 миңден ашуун жаранга пенсия чектеди. Бишкектин жашоочулары дем алуу органдарына көбүрөөк ооруй баштады. Кыргызстанда жаңы окуу жылы 1 сентябрда башталат. Баткенде өрүктү кайра иштетүүчү ишкана ишке кирет. Кыргызстан туруктуу өнүгүү жаатындагы эл аралык күн тартипти ишке ашырууну жактайт. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Алматы шаарында өтүп жаткан ковидтен тышкары Борбордук Азиядагы адилеттүү калыбына келтирүүгө карай жол туруктуу өнүгүү максаттары боюнча 2 аймактык саммитте билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруунун жүрүшүн кароо боюнча аймактык форум өз учурунда өтүп жаткандыгын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык өнөктөштүктөрдү туруктуу өнүктүрүү максатына үчүн биздин республиканын жана тоолуу өлкөлөрдүн аракеттерин колдоого чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун жетекчилиги астында түзүлгөн социалдык турак жай куруу жаатындагы ишти координациялоо жана ченемдик укуктук актылардын долбоорун иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун кеңешмеси өттү. Иш-чарага кызыктар мамлекеттик органдардын жетекчилери жана акыркы күндөрү социалдык турак жай менен камсыздоо талабы менен пикетке чыккан ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын өкүлдөрү катышты. Ведомстволор аралык жумушчу топтун кеңешмесине нааразычылыгын билдирген мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын өкүлдөрү чакырылып, алар өз көйгөйлөрүн билдирип, социалдык турак жай менен камсыз кылуу же үй курууга жер тилкесин берүүдө көмөк көрсөтүү өтүнүчүн билдиришти. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту бүгүн 16-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Түркиянын 10 жаранына жарандык берүү жана Калыс Ордодогу мектепти курууда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу актады. Судья чечимде окуп жатып күбөлөр жана чиновниктердин бири дагы Атамбаевди коррупция же кызматтык ыйгарым укуктарын атайлап пайдаланды деп айыптаган, көрсөтмө бербегендигин айтты. Душанбе шаарында Кыргызстандын Тажикстанда элчиси Эрлан Абдулдаев Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго ишеним грамоталарын тапшырды. Рахмон Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамилелерди мындан ары өнүктүрүү маселелерине өзүнчө токтолду. Тажикстандын башчысы өзүнүн жооптуу миссиясын аткарууда. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдулдаев Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө ырааттуу күч аракетин жумшаарына үмүт артты. Социалдык фонд 2022 жылдын январь-май айларында 30.286 жаранга пенсия дайындап чектелди. Маалыматка ылайык, анын ичинде майда 5.154 жаранга пенсия чектелген. Андан тышкары эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 1025 пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелинди. Бишкек шаарынын жашоочулары дем алуу органдарынан көбүрөөк ооруй баштады. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиялык көзөмөл департаментинин жалпы гигиена боюнча дарыгери Гүлнара Сарыбаева билдирди. Анын айтымында айлана чөйрөнүн абалы калктын ден соолугуна түздөн-түз таасир этет. Кыргызстанда 2022-23 окуу жылы 1 сентябрда башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешеналиев өзүнүн Facebook'тагы баракчасына жазды. Эскерте кетсек, 2021-22 окуу жылы 15 сентябрда башталып, 9-июнда аяктаган. Буга чейин министрлик жарандардын кайрылуусун эске алып, 2022-23 окуу жылын 1 сентябрга кайтаруу маселесин карап жаткандыгын маалымдаган. Баткен областынын Карабак айылында кургатылган өрүктү кайра иштетүүчү ишкана ишке кирет. Ишкер Турсуналы Төлөмүшевдин айтымында жылына 1500 тонна өрүктү кайра иштетүү пландалууда. Өрүк АКШ, Япония жана Россияга экспорттолот. Ишкер кошумчалаганда ишкана ишке кирсе 30дан ашык адам жумуш менен камсыз болот.